Москва шаарынын улуттук саясат жана аймактар аралык байланыштар департаменти борбордо мигранттарды адаптациялоо жана интеграциялоо борборлорун түзүүнү сунуштоду. Бул тууралуу анын жетекчиси Виталий Сучков этникалык жана регионалдык ММКнын 4-чү медиа форумунун жүрүшүндө билдирди. Ал белгилегендей, улуттар аралык мамилелер жаатында болуп жаткан көптөгөн процесстер, анын ичинде мигранттар менен өз ара аракеттенүү иши көбүнчө көшөгө артында кала берет. Ошондуктан бул боюнча аткарылып жаткан ишти борбордун административдик райондоруна өткөрүп берүү керек. Ушул ишке ылайык департамент тарабынан чаралар жана сунуштар иштелип чыкты. Анын бири Москва шаарында мигранттарды адаптациялоо жана интеграциялоо боюнча борборлорду түзүү. Ал эми Россиянын коомдук палатасынын жана эл аралык мамилелер боюнча президенттин алдындагы кеңештин мүчөсү, улуттар аралык журналистика гильдиясынын президенти Маргарита Лянге эмгек мигранттары пандемиянын биринчи толкунун кантип башынан өткөргөндүгү тууралуу ой бөлүштү. Было очень разные отношения. Көпчүлүк мигранттарга жардам колун сунду. Ошол эле мезгилде адамгерчиликтен тайгандар да болду. Мен жумушчуларга эмгек акысын төлөбөй, аларды күнүмдүк кирешес калтырган жеке иш берүүчүлөр тууралуу айтып жатам. Орус-казак чек арасында эл толуп кеткен фактылар дагы болду. Жергиликтүү бийлик аларды чатыр жана тамак аш менен камсыз кылды. Өлкөнүн өкмөтү мигранттардын абалын жеңилдетүү үчүн колдон келгендин бардыгын жасагандыгын белгилей кетүү керек. Каттоонун жана патенттердин мөөнөтү узартылды. Менин оюмча, биз бул кырдаалдан татыктуу чыктык.